Мээңдеги мусор ойлор сени өлтүрөт. Кайгы, депрессия, стресс сени өлтүрөт, жок кылат. Адамдар келечекти ойлоп коркот, келечектен ойлонот. Анан өтмүштөгү ката кемчиликтерин ойлоп, бүгүнкү күнүн дагы өлтүрүп алат да. Келечектен коркот, өтмүштү ойлоп кайгырат. Натыйжасында бүгүнкү күнүн дагы өлтүрүп алат да. Урматтуу мекендештерим, көп ойлонбош керек, Аллага тобокел кылыш керек. Бул жашоодо ырызык маселеси башка бүт бардыгы Аллага байланган. Алланын ишин сен неге бул жерде кичинекей келлабең менен мындайча айтканда ойлоно бересиң? Келечектен коркпа, өтмүштү ойлоп кайгырба. Болгон иш болду, тобокел кылдың, тобо кылдың, эми Аллага карап аракет кыл. Ойлонма, ашыкча ойлор менен бүгүн болбогон эле ойлорго өзүн кайгыртып, сыгылып, ойлонуп жүргөн, бактысыз болуп жүргөн, өзүн өзү караңгы тумандын ичине алып кирип алып, үмүтсүздүктүн эң ылдыйкы тепкичине түшүп алып, кайгырып отургандар өтө көп да. Себепсиз ойлонгондор өтө көп, себепсиз стрессте, себепсиз депрессия, себепсиз кыйналып жүргөндөр өтө көп. Ойлор сени өлтүрөт. Себепсиз. Оорунун %50% урматтуу мекендешим ушул жеп ичип жаткан нерсебизге байланыштуу. Ал эми 50% оорунун келип чакырыштын себеби ушул ойлор, керексиз мусор ойлор да. Урматтуу мекендешим, бул маселеде ойлон. Жеп аткан нерсеңе маани бер. Ошол эле жеп аткан нерсеңе фильтр койгоның сыяктуу ойлоруңа дагы фильтр кой. Керексиз нерсени мээңе алып кире бербе. Болсо кичинекей мээң ойлоно берип өлүп калганыңды билбей каласың. Жашагың дагы келбей калат. Бир чычкан арстанга келет экен дагы. Чычкан арстанга келип, арстан, эгерде уруксат берсеңиз, мени өлтүрбөйүн десеңиз, мен сизге бир нерсени айтам дейт экен. Арстан карап туруп, макул айт, мен сени өлтүрбөйм. Чычкан карап туруп, мен сизди 1 жылда өлтүрөм дейт экен да. Мен сизди 1 жылда өлтүрүп кетем. Буга вада берем дейт экен да. 100% кепилдик берем, мен сизди 1 жылда өлтүрүп кетем дейт экен. Арстан карап туруп, макул, 1 жылды ичинде өлтүрбөсөң, мен сени өлтүрөм дейт экен. Ошентип келишим болуп, договор болуп, чычкан кетет экен. Арстан 1 ай маани бербейт чычканга. Анан 1 айдан кийин ойлонушту баштайт. Бул чычкан али 9-12 ай бар, 11 ай бар, бул мага чындыгында зыян бериши мүмкүн. Балким ичип аткан суума бирдеке кошуп кетиши мүмкүн. Балким уктап жатканымда бирдеке кылып кетиши мүмкүн деп. Турса дагы, басса дагы бүт чычканга ою, маселеси бүт ушу чычкан болуп калат да. Барып дуп этип өлтүрүп кое албайт. Себеби 1 жыл убакытка өздөрү келишкен. Арстанды бардыгы лидери деп билет. Бардыгы күбө болгон айтор. Чычканды кайра ойлоно берип, арстан 1 жылга жетпестен жарым жылда өзү өлүп калат да. Урматтуу мекендешим, окуя ушул жерде бүтөт, бирок алына турган сабак ушул жерде башталат. Арстан бул сизсиз, чычкан бул сиздин ойлоруңуз. Бүгүн сиз ойлонуп жаткан келечекте кызымды кимге берем, уулумду кантип үйлөйм, кантип 2 этаж үй салам, кантип мен машина алам, элдер болуп кетти, мен кантип болуп кетем, кантип окуйм, кандай кылып диплом алам, кандай кылып түйшүк маселелеримди чечем. Айтор, миңдеген өзүңүзгө али келип бир зыян, тып этип зыян бере элек ойлонуңузду ойлоп, өзүңүз жеп жаткан бул ошол чычкан да, урматтуу мекендешим. Ал эми арстан сизсиз. Ошо сиз ойлоп жаткан ойлор неге сизге келе элек, сизге зыян бере элек, эшигиңизди такырдата элек али бери. Сиз кайра ошону оборот кылып ойлонуп, өзүңүз жеп, өзүңүз түгөтүп өлтүрүп атасыз да. Бул маселеде катуу ойлонуңуз. Сизге келе элек нерселер сизге зыян бербейт. Бардыгы Аллага тобокел. Аллага тапшырып, Алланын зикри менен, намазы менен жүрүп, өзүңүздү таскин, тынчтыкта алып жүрүңүз. Өзүңүздү коркууну, кыжаалаттык, сарсаналыктын үстүндө өзүңүздү куруп албаңыз үйүңүздө. Ал жерде жашаш кыйын болуп калат кийин. Тынчтыкта жашаш үчүн урматтуу мекендештерим, коркпош керек, Аллага тобокел кылыш керек.